Ийм насарга хэмжээ келді. Не oldu? Нал сеп жөнүндө өзүңүз кеңири айтып бербейсизби? Айтып берейин ба? Ооба. Бай Клиенттериңиз по-любому сурайт да. Анда эмесе кетти. Айтылуу алай жергесиндеги биздин Аккуудай сулуу болгон сулуу кызыбыздын сээни жасадык. Негизи бүгүн буну киргизебиз деген ойдо жок эле, бирок майли камера туруп калыптыр, айтып берейли. Бул жерде жер төшөктөрдү жасады эжекебиз. Эк төшөктөрдү сандыкка жыйган, билесиздер го, биз кыргыздар сөзсүз эк төшөк дагы кошуп беребиз камдап. Ал эми шейшеп төшөктөрүн эжекебиз өзү жасады. А биз болсо мындай болгон соонун шейшептерин кылып бердик. Комбинация менен эки беттүү кылып, лен секунадан жасап, замочкалар менен соонун кылып ушундай тюльпан назик гүлдүүсүнөн жасап бердик. Ал эми бул септе болсо ручная работа кошулду. Анан биздин кара кужалык эжекелери, алайлык эжекелерибиз барбы, болсо өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди жаза кетиңиздер. Мындай ручная работадан бөлөк кеште деп коюшат, сайма деп коюшат. Мындай нерсени анча мынча септен көрбөйсүздөр. Чынында өтө укмуш, төшөгүн мен жайылган түрүн дагы бул убакка чейин көрсөткөнмүн. Аябай сонун чыккан эк төшөктөрү менен жасап бердик эжекебизге. Подушкаларын дагы көрсөңүздөр болот. Подушкасы өтө прям чынын айтсам өзүм үчүн аябай жакты бул подушкалары. Подушкасынан 10 дана кылдык. Андан сырткары аябай качествосы жакшы төшөктөрдөн коштуртту эжеке. Берсем кызыма берейин депчи эк төшөктөрдү набор кылдырдык. Андан сырткары айта кетчү нерсе, көбүңүздөр сурайсыздар, туштук барбы, көшөгө барбы депчи. Кыздын себине сөзсүз түрдө туштук тартылат негизи тоюндачы. Ошон үчүн биз этно стилиндеги туштуктарды жасатып койдук. Мына бул комплекттин набору кылып бежевый түсүн тандап алдык. Аябай жакшы чыкты деп өзүбүз аябай жакшы көрүп атабыз негизи. Анан 2 жаш үчүн спальный набор болду, жүк подушкалар, деги эле кыздын себине арналган төшөктөрдүн баарын эле жасадык. Эгерде сиздер дагы ушундай сонун төшөктөрдү жасаткыңыздар келсе, биздин дүкөнгө келсеңиздер болот. Андан сырткары айта өтчү нерсе, ар бир үйүңүздөргө өз өлчөмү менен дагы төшөктөрдү жасаттырсаңыздар болот. Еще дагы бир плюсу, сиздер пахтанын эле акчасын төлөп, калган чехолдорун оптом ценада алсаңыздар дагы болот. Негизи биздин дүкөндү тандаган ар бир кардарлар үчүн биз сонун болгон ценада беребиз төшөктөрүбүздү. Көпчүлүк кардарлар дагы бир суроону көп сурап жатышат. Силерде пахтасы жок дагы алсак болобу депчи. Биз видеого пахтасы менен жалаң киргизген үчүн кээ бирки айымдар ойлойт экен, жалаң эле пахтасы менен алып турбайбызбы депчи. Жок эжелер, апалар, андай эмес. Сиздер пахтасы жок деле төшөктөрдүн баардык түрүн деги эле кандай төшөктөрдү пахтасы менен көрсөңүздөр, пахтасы жок деле алсаңыздар болот. Ошол нерсени сиздерге жеткизип айтып өткүм келди бир сыйра. Андан сырткары биз подушкаларды ушундай конфеткалар менен жасап бердик, өзгөчө вариантта кылып. Көпчүлүк айымдардын бул аябай мындай жакшы көргөн подушкалардын бири. Люкстарды сөзсүз түрдө качествосын аябай басым жасайбыз. Чынында ар бир төшөктүн ичинде 4,5 килограммдан пахта салып, ушундай сонун септерди чыгарып беребиз. Эгерде сиз дагы кыз узатып же болбосо үйүңүзгө, ак өргөңүзгө төшөк издеп жаткан болсоңуз, биздин дүкөнгө кайрылсаңыз болот. Онлайн жана офлайн түрүндө буйртмалардын баардык түрүн дал эле ушундай кылып, сапаттуу кылып жасап беребиз. Андыктан биз сиздерди күтөбүз. Кара Суу базары, Сыргайым кызга сеп дүкөнү.